Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Ош Баткен Разаков унаа жолу бир тараптуу ачык. Ош Баткен Разаков унаа жолунун 55 чакырымы бир тараптуу ачык. Өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, сел каттаган Ноокат районуна караштуу Көкжар айыл аймагында ыкчам топ тартылып, учурда унаа жолдорду тазалоо иштери жүрүүдө. Белгилей кетсек, күн мурун Көкжар айыл аймагында саат 20:15 чамасында катуу жааган жаандын кесепеттеринен сел жүргөн. Натыйжада Ош Баткен Разаков унаа жолунун 55, 57 жана 63 чакырымдарын суу каптап, каттам убактылуу жабылган болчу. Кадамжайда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде маалымдашкандай, нөшөрлүү жаандан улам Кадамжай районунун Майдан айылындагы Чокой, Гараж, Шамбесай, Анипа, Акчечек, Кызыл Булак сел өтүүчү сайларында сел суулары жүрүп, ички чарбалык жолдорду кум шагалга толтурган. Ошондой эле 7 турак үйдүн жертөлөсүнө 23 бакчага сел суулары кирген. Жеринде 10 куткаруучу сел сууларын сордуруу жана сел кесепеттерин жоюу иштерин жүргүздү. Селден жабыркагандар жок. Кадамжай райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы баштаган ыкчам топ жана жергиликтүү бийликтен 7 жаран, 1 мототомба, 9 техника аймакта сел кесепеттерин жоюу иштерин аткарып жатат. Дугабай салуу жайына кеткен жолду калпына келтирүүгө да атайын техникалар тартылат деп айтылат маалыматта. Бишкекте Баткен окуясында курман болгон аскерлердин элесине арналган мелдеш өтүүдө. Бишкекте 1999-2022 жылдардагы Баткен окуясында курман болгон күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин жаркын элесине арналган аскердик кармашып урушуу боюнча мелдеш өтүүдө. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, аскер кызматкерлеринин арасында уюштурулган мелдештин ачылыш аземи Каба Уулук Кожомкул атындагы спорт ордосунда болду. Ага Улуттук гвардиянын башчысы Талантбек Ергешев, куралдуу күчтөрдүн ардагерлери, спортчулар жана чакырылган коноктор катышты. Белгиленгендей, мелдешке күч түзүмдөрүнүн 13 курама командасы катышып, алар 10 салмактагы категорияда күч сынашат. Турнирдин жеңүүчүлөрү жеке биринчиликте да, командалык мелдеште да аныкталат. Баткен шаарында 30дан ашуун тургунга кызыл китеп тапшырылды. Кечээ 17 июлда Баткен шаардык мэриясында 30дан ашуун жаранга жер тилкесине кызыл китеп тапшырылды. Бул боюнча шаардык бийликтин басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка караганда, жер мунапсы багытында иш-чаралар башталгандан бери жалпы 36 протокол кабыл алынган. Бүгүнкү күнгө чейин Баткен шаарында 1068 арыз келип түшкөн. Ошондой эле коомдук пайдалануучу жерлерге курулуш куруп алган 92 жарандын арыздары кайтарылган. Бүгүнкү күндө 2022 жылдын 31 майынан тарта 1024 жарандын 99,2 гектар жер аянттары мыйзамдаштырылып, мэриянын токтому менен бекитилди. Архитектура тарабынан 611 жаранга корутундулар берилген. Ал эми Айыл чарба министрлигине караштуу жер ресурстары кызматынын Баткен филиалы 328 жаранга мамлекеттик каттоо актылары жана 309 жаранга техникалык паспорттарды тапшырды. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыбыз түз болсун.